жерде көрүп турасыздар, эм деген кыздын эн деген жигитке жазган бул ошо кыргыз кызы тарабынан саймаланган жолук ушул Жокерге арналсын. Бул согуш жалпы адамзаттын башына түшкөн бул абдан чоң трагедия, мүшкүл болгон. Анан баягы биздин аттанган жокерлерибиздин ушу мекенге болгон бир сагыныч кусалыгы бул сөз менен жеткире алгыс. Ошол себептен биздин жокерлерибиз үч бурчтук каттарды ошол атасына, жубайларына, балдарына, досторуна жиберип турушкан. Ошондой эле ошол бул жердеги биздин аталарыбыз дагы бир жубайлары, жокердин жубайлары же бир жигиттин бир жакшы көргөн серкилери ошо каттарды жиберишкен. Жана атайын бир жүзарчыларды, бир сөз жазылган атайын баштыктарды жиберип турушкан. Бул жерде көрүп турасыздар, эм деген кыздын эн деген жигитке жазган бул ошо кыргыз кызы тарабынан саймаланган жолук ушул Жокерге арналсын. Ошо ар бир атылган огу душмандардын жүрөгүнө кадалсын деп ошол Жокерди бир мына чегинбей жеңиш менен келиш үчүн, согуштан бир каармандык жаратыш үчүн дем берген анын жүз арысын көрүп турасыздар. Бул да ошол бир сагынычын, бир мекенди бир сүйүүсүн, жокерлерге ошол бир эркке үндөсүн билдирет. Ошондой эле аталарыбыздын ошо балдар аркылуу ушу фронтко жазып аткан каттарын көрүп турасыздар. Бул боюнча сүрөтчүлөрүбүз да көптөгөн эмгектерин жараткан. Бул каттар ата элердин бир үмүтү болгондо, ошо балдарынын бир фронттон аман келерин күткөн, бир жеңиш жөнүндө бир жакшы кабарды күткөн ушул каттары мына ушундай биздин буюмдарыбыз, биздин жаштарыбызга, келечек буюмдарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө бир абдан бир шык берет дейбиз.